Өкмөт бекиткен орто мөөнөттөгү тариф саясаты боюнча апрель айынан тартып электр энергиясына болгон баа дагы жогоруламак. Бул ошол саясаттын 3-чү этабы эле. Эл тарабынан нааразылыктар күчөгөнүнө байланыштуу кымбаттоо август айына жылдырылган. Бирок ал да жокко чыгарылып, электр кубатынын баасы кымбаттабай турган болду. Бул боюнча президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү аткаминерлерге тапшырма берди. Каатчылык учурунда электр энергиясын жогорулатууга болбой турганын айткан мамлекет башчы андан көрө ички ресурстарды пайдаланып, элге энергияны азыркыдай баада эле сатуу керектигин айткан. Кризис болуп атат дүйнө жүзүндө, жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө кризис болуп атат. Анан биз өзүбүз дагы ошо реформа кылып, оптимизация кылып, ошо мына азыр холдинг жаңы түзүлгөн, ушунун баарын карайт, реформа кылат, оптимизация кылат, жана уурулук хищение болуп атат, ошонун баарын азайтыш керек. Жана орто жолдо жоготуулар болуп атат. Ошолорду дагы азайтыш керек. Алсак, учурда техникалык жоготуулар 14%га чыгып кетип жатат. Аны 13%га түшүрүү тапшырмасы берилди. Андан тышкары энергохолдингдин курамына кирген мекемелер кызматкерлердин санын 5%га кыскартуусу күтүлүүдө. Учурда анын курамында 8 мекеме иш алып барууда. Алардын арасында биринин ишин бири кайталаган кызматкерлер да жок эмес экенин энергохолдингдин жетекчилиги өзү моюнга алдууда. Эки адам бир функцияны аткарат. Ошону оптимизация кылып, алын жанакы хронометраж деген нерсе бар. Ал кандай бир күндүк жасаган иш аракет, анын КПДсы бар. Канчалык ал ошо иш аракет кылып кандай пайда көрсөт деген ошонун негизинде ар бир компания өз тыянак чыгарып, ким кандай иштейт, ошону жараша алар өзүлөр сунуштап атат. Бул да керектүү нерсе. Эмне дегенде бир жумушту эки адам жасаган, бул өз негизи туура эмес болот. Оптимизациядан үнөмдөлгөн каражат күтүүсүз кырдаалдардын алдын алып, эскирген техниканы оңдоп түзөөгө коротулат дешет холдингдин жетекчилиги. Эксперттердин пикиринде бул деле туура. Бирок ага кошумча тиешелүү аткаминерлердин да жоопкерчилигин жогорулатуу зарылдыгы айтылууда. Ал эми кыскарткан кишиге дагы жумуш бериш керек. Аны ким берет? Ойлонуш керек. Мен айтарым, бул кыскартпай туруп эле жана батареяларды тапса болот. Таап эле жүргөн. Биринчи маселе. Мына 2009-жылы 1 киловатт электр энергияны товар деген маани берген. Материальный ответственность деген статусту кесечиш керек. Контролдон баштап генеральный директор и жана холдингдин жетекчисин баш кылып туруп биз материальный ответственность киргизсек, 1 жылда эмес 6 айда акыбал оңголот. Учурда оптимизацияга баруу боюнча тапшырмалар тиешелүү аткаминерлерге берилди. Эми энергохолдингдин жетекчилиги бул боюнча анализ жүргүзүп, маселени чечүү боюнча жаңы варианттарды сунуштоого тийиш. Бул үчүн аларга болгону 2 ай убакыт берилди. Мээрим Ташыбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС.